Бидат маселеси тууралуу айтып бериңизчи устаз. Динде жакшы бидат барбы? Бидаттын баары жаман. Куллу бидат далала деп айткан. Hazreti Umar разияллаху анху айткан сөзү бар. Мен суроо берген кишиге мен түшүнүп эле турам. Кандай дагы жакшы бидат депчи? Бул лугави деп коет. Сөздүк маанидеги бидат жаңы жасалган нерсе, ал жакшы. Бирок терминдеги бидат жакшысы жок анын. Бидат хасана, бидат сайя деп бөлүнөт да. Жакшы бидат, жаман бидат депчи. Ал жакшы бидат дегени ал терминдеги истилах эмес, ал сөздүктөгү то есть. Истилах терминдеги бидат бардыгы залалатта ал. Түшүнүктүүбү? Hazreti Умардын айтканы ал лугави маанидеги бидат. Бидат деп мынау дин үчүн эмес, динде деп эсептеген. Мисалы карап туруңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кылбаган иш бардыгы эле бидат. Телефон пайгамбарыбыздын ордунда жок эле, бул деле бидаттан да. Бирок эгерде биз буну дин деп эсептесек, ошондо бидат болот. Бирок диндин пайдасы үчүн иштетсеңиз, ал эч кандай бидат эмес. Грамматика илими пайгамбарыбыздын ордунда жок эле. Медреселер пайгамбарыбыздын ордунда жок эле. Булардын бардыгы эле анда бидат. Бирок бул дин үчүн негизги максат Кур'ан хадисти түшүнүп, ошону таркатуу үчүн болуп атабы, ошон үчүн бул эч кандай бидат эмес. Эгерде ушул пайгамбарыбыз жасаган, пайгамбарыбыздын ордунда бар десең, ан бидат. 3 күн, 40 күн, 4 ай дегендериң, эгерде пайгамбарыбыз ушундай деген десеңиз бидат. Жок, пайгамбарыбыздын негизги максатына жетиш үчүн бул алдыңкы тепкичтер десеңиз, эч кандай бидат эмес.